Саламатсызбы, сиз Медиа Хабты көрүп жатасыз. Менин аты жөнүм Мерим Сырдыбаева. Biz 2021 жылдын 6 декабрында өлүм менен өмүрдөн акча жасагандар 2 аттуу журналисттик иликтөөбүздү жарыялаганбыз. Анда документ жасалмалоо менен алектенген медицина кызматкерлери жана алардын ортомчулары ашкере болгон. Тактап айтканда, вакцина алды деген паспорттун ар бирин алар 1000 сомдон 150 долларга чейин сатарын аныктаганбыз. Ал фактылардын чын бышыгына жетүү үчүн журналисттик эксперимент ыкмасын колдонуп, пациент сыяктанып кайрылганбыз. Бишкектеги үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун кеминде экөө бизге жасалма документ берүүгө макул болушкан. Андан тышкары мындай мыйзамсыз иш менен шугулданып, интернет аркылуу кардарын издегендердин жүзүн ачканбыз. Ал материалыбыз коомчулукта резонанс жаратты. Бир топ маалымат каражаттары кайра басып чыгарышты. Ал эми бийлик кандай реакция кылганын айтып берерден мурда бир нерсени белгилей кетейин. Ушул күндөрү расмий эсеп боюнча дүйнөдө коронавирустун айынан өлгөндөр 5 миллион 330 миңден ашты. Анын 2800-ü Кыргызстанга туура келет. Бейрасмий мындан эселеп көп болушу мүмкүн. Адам өмүрүн кыйып аман калгандарга кесепетин тийгизгенден тышкары коронавирус дүйнө экономикасын дагы кыйратты. Анын кесепетин жоюу үчүн эбегейсиз каражат коротулууда. Мисалы, Кыргызстандын экономикасы 2020 жылы 8,6%га артка кетип, 90-жылдардагы көрсөткүчкө түштү. Ковидке каршы күрөш чыгымы азая элек. 2021 жылы эле бул үчүн 3 миллиард сом коротулганын президент Садыр Жапаров октябрдагы пресс-конференциясында билдирди. Жугуштуу илдет тарагандан тартып эле дүйнө анын шыпаасын, вакцинаны табууга жан өрөдү. Анткени вакцина гана бул илдетти ооздуктай алары барына белгилүү болуп калган. Вакцинанын айрымдары Кыргызстанга гуманитардык жардам иретинде келсе, айрымдарын сатып алышты. Президенттин айтымында 3 миллиард сомдун жарымынан көбүнө вакцина сатылып алынган. Биздин иликтөө ошол вакциналар максатына жетпей, мамлекет акчасы куромжуга учурап атканын көрсөттү. Аэропорттон көзгө. Анан менин мындай текшере-текшергени билип калган. Элин баары ушул жазып кетчү. Ошондо получается, могу вакцина эсептелинди да, он как результатын да санасар да мынча вакцина кетти деп чыгып. Ооба санайбыз, сизге сайылган вакцинаны өзүңүзгө сайыш керек болушту. А сиз уже айткансыз? Ооба, уже все. Ошентип өлүм өмүр маселесинен өз капчыгын кампайтып, мамлекеттикин бөксөрткөндөр тууралуу фактыларды көзгө сайып көрсөтүп бергенде гана Саламаттыкты сактоо министрлиги ойгонду көрүнөт. Иликтөө чыккандын эртеси 7 декабрда министрликте комиссия түзүлдү. 3 күндүк кызматтык териштирүү иликтөөдө айтылган фактылардын бардыгын тастыктады. 10 декабрда вакцина паспорттарын жасап саткан мекемелердин жетекчилерин жана бир медайымдын кызматтан алышканын кабарлашты. Ошентип бир күндө 4 жетекчи, 2 медайым жумуштан кетти. Бир караганда бул чоң жыйынтык сыяктанат. Бирок андай эмес. Министрлик эмне кылды? Эч нерсе. Министрлик болгону биз журналисттер көрсөтүп берген фактыларды моюнга алып, медициналык мекемелерди текшерди, атты кылып, ал мекемелердин жетекчилери менен медайымдарын жумуштан алганын кабарлады. Башка маалымат жок. Эгерде чынында эле иш жүрсө, эмнеге бүгүнкү күнгө чейин ушул мыйзам бузуу фактылары аныкталган мекемелерде канча жасалма сертификаттар берилгени тууралуу маалымат жок? Эмнеге ушул күнгө чейин жасалма жол менен сатылып алынган сертификаттар жок кылынган жок? Эмнеге ушул күнгө чейин канча сертификат жок кылынары белгисиз? Дагы бир бизди тынчсыздандырганы министрликтин текшерүүсү биз барган медициналык мекемелер менен гана чектелгени. Вакцина алды деген паспорттар өлкө аймагындагы вакцина саюуга уруксат берилген мекемелердин баарында эле ээн эркин сатылып жатканы тууралуу маалыматтар элде бар дагы, бирок Саламаттыкты сактоо министрлигинде жокпу? Тилекке каршы журналисттердин колу бардык медициналык мекемелерге жете бербейт. Бирок кайсынысына барба коррупция бар экенин көрсөтүп
бердик да. Ал эми эмне үчүн элдин эсебинен жан баккан саламаттыкты сакчылары андан ары дыккат текшербейт? Улуттук саламаттык, улуттук коопсуздукка тиештүү бул маселеге эмне үчүн кайдыгер мамиле? Саламаттыкты сактоо министрлигинин коррупцияга каршы күрөшөт деген жооптуу кызматкери Махабат Асанкулова аларга кыска мөөнөт берилгенин айтып, 2 күндө 2 поликлиниканы текшерип гана үлгүргөнүн билдирди. Текшерүү жыйынтыгында да кандай мыйзам бузуулар аныкталды ушу вакцина сатканда, кайсы фактылар, канча вакцина жасалма жол менен жасалганы аныкталды, ошону санадыңыздарбы? Ошо мен айтып кеткен вакцина айтып кеттим, комиссиянын эмеси мөөнөтүн алып койгон 2 күндүн ичинде муну бүтүрүш керек болчу, ошондуктан биз видеоматериалда айтылган 2 учурду биз тастыктадык. Муну деген бардыгын илиндириш үчүн аябай көп убакыт керек экен. Биз бир күндө 2 жакка бардык, 2 жакта 2 случайды тастыктап жоон алдык. Бул боюнча буларды ар бир эмени изилдеш керек анын үчүн. Ар бир вакцина салган пункттарды бардыгын изилдеш керек. Бөлөк учурларды табыш үчүн. Ал эми Ички иштер министрлиги салт боюнча калыптанып калгандай иликтөө жарыя болгондон кийин документтерди жасалмалоо беренеси боюнча 8 декабрда кылмыш ишин козгоп, тергөө иштерине киришти. Бирок көпчүлүктү кызыктырган маселе ушул козголгон кылмыш иши канчалык деңгээлде жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы эми качан чыгат? Аны күтөлү. Жыйынтык чыкпай да калышы мүмкүн болуп турат. Анткени биз 23 августта көчөдөгү шылуундардан тартып, ири лабораториялардын кызматкерлери ковид жуктурган эмес деген тесттерден кантип акча жасашарын далили менен көрсөтүп бергенбиз. Бирок ушул күнгө чейин иштин жыйынтыгы чыга элек. Биз берген көрсөтмөлөр, материалдар колдон колго өтүп, ийимдин өзүндө каралып баштаган иш аягы келип ноябрда райондук деңгээлге түшүп, өткөрүлгөн материалдар орто жолдо калганы белгилүү болду. Андан дагы эң өкүндүргөнү улуттун саламаттыгы. Расмий маалымат боюнча коронавируска каршы эмдөөнүн 1 дозасын алгандар бүгүнкү күндө 1.160.000 ашты. Экинчи дозасын алгандар миллионго жакындады. Бирок алардын канчасы чынында вакцина алып коронавируска каршы иммунитетке ээ болду экен? Ал эми канчасы кагаз жүзүндө гана вакцина алды деп эсептелип, ковидтин курмандыгы боло берүү коркунучу бар. Ойлонуп көрүңүзчү. Улуттун саламаттыгына байланышкан бул маселе боюнча Медиахабтын журналисттери саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылып, жооп алууга аракет кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуз, каналыбызга жазылыңыз.